Ош шаарынын тургундары, өзүңүздөргө маалым болгондой, Ош шаарында Курманжандатка, Ленин, Масалиева проспектиси, Разахов кен көчөсү, Шакирова көчөсү, Исанов көчөлөрүнө рейдтер жүргүзүлүп, ал жерде дагы архитектура тарабынан снос деп жада калса метрине чейин жазып койду. Бүгүнкү күндө Ош шаарынын аймагында 100дөн ашык кызыл сызыктан чыгып кеткен жана муниципал аймактарга чыгып өз билемдиги менен куруп алган ар кандай навестер, тосмолор, жеңил желпи курулуштар, ажатканалар, ошол көрүнүштөрдү куруп алышкан. Муниципалдык аймакка чыккандарды биз муниципалдык менчик башкармалыгынын мыйзамсыз курулуштарды алып салуу боюнча бөлүм тарабынан иш алып барып атабыз. Ал эми жеке менчиктер кызыл сызыкка чыгып же кошуп алган тараптар бүгүнкү күндө өздөрү дагы алып, бүгүнкү күндө мэр болуп келген бизге Жеңишбек Шермаматовичтин шаарга болгон саясатын колдоп, өздөрү дагы бузуп аткандар аз эмес. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө мына Исламбек кафеси аталчу мына Ленин көчөсүндөгү бир нече жолу эскертүүлөрдү бергенге карабай эч кандай бузуп алып салуу иштерин жүргүзгөн эмес. Кече күнү иштеп атканы да аныкталган. Ошонун негизинде келип мына бүгүн биз снос иштерин баштадык. Ушул эле катар мисал калсак Атабек кафеси кызыл сызыктан жылып атат, өздөрү алып атат. Ошол эле тарап жанагы Green House, Хутордо, андан нары Азия супермаркети, андан нары Эмаккомдун дагы бир дочерний компаниясы бар экен, ал дагы курулушун бузуп атат. Бул жакта жаңы доор. Ушуну бизди атайын бардытпай, атайын эскертүүлөр берилип, газ тарабынан предписаниялар берилип атканда, бизди күтпөй эле өзүңүздөр алып баштасаңыздар, шаарга болгон аябай салымыңыздар чоң болмок да.